Саламатсыздар урматтуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы сандарды которуу алгоритми. Сабактын максаты эсептөө системаларын түрдөрүн окуп үйрөнүү, сандарды экилик эсептөө системасынан ондук, сегиздик жана 16 эсептөө системаларына өткөрүү алгоритмдерин үйрөнүү. Экиликтен сегиздик эсептөө системасына которуу алгоритми. Биринчи кадам. Экилик санды оң жагынан баштап триадага 3 цифрадан турган топко бөлүп чыгабыз. Андан соң экинчи кадам. Эгерде керек болуп калса, жогорку триадалардан нөлдөр толуктайбыз. Мындай жогоруда көрсөтүлгөн 1 саны толук болбой калганы үчүн анын жанына 2 нөлдү кошуп жаздык. Үчүнчү кадам. Ар бир триаданы тиешелүү сегиздик эсептөө системасы менен жазып чыгабыз. Демек 001 саны бул сегиздик эсептөө системасында 1, кийинки кызыл менен белгиленген бул дагы 1, ал эми 011 деген бул сегиздик эсептөө системасында 3 деген санды болду. Демек жооп берилген экилик эсептөө системасында сан сегиздик эсептөө системасында 113 деген санга барабар. Эми санды сегиздик эсептөө системасынан экилик эсептөө системасына которуу үчүн ар бир санды ага тиешелүү болгон экилик триада менен алмаштыруу керек. Сандардын дал келүү таблицасын карагыла. Керектүү учурда сол жагына нөлдү кошуп триаданы толуктоо керек. Мисалы, мына 43 саны сегиздик эсептөө системасында, эми муну экилик эсептөө системасына которолу. Ал үчүн 4 жана 3-тү өз-өзүнчө жазып алып, аларды экилик эсептөө системасында келген сандар менен жазып алсак, 4 бул экилик системасында 100, ал эми 3 11. 11 санын триадага бөлүү үчүн алдына 1 0 санын кошуп жазабыз. Ошондо бизде 43 деген сан сегиздик эсептөө системасында, экилик эсептөө системасында 100 0 11 ушул санга барабар экен. Санды экиликтен 16-лык системасына которуу алгоритми. Биринчи кадам. Сегиздик эсептөө системасына которуу алгоритмине окшош, бирок бул жерде экилик санды оң жагынан баштап тетраэдаларга, башкача айтканда 4 цифрадан турган топко бөлөбүз. Эгерде жетпей калган учурда бул жерде дагы тетраэдаларга нөлдөрдү кошуп толуктайбыз. Үчүнчү кадам. Ар бир тетраэдага тиешелүү 16-лык эсептөө системасы менен жазып чыгабыз. Бул жерде 0 0 10 деген сан 16-лык эсептөө системасында 2, ал эми 1110 деген сан бул деген санга барабар экен. Ошондо жооп берилген экилик эсептөө системасында сан 16-лык эсептөө системасында 2 менен белгиленет экен. Санды 16-лыктан экилик эсептөө системасына которуу үчүн ар бир санды ага тиешелүү болгон экилик тетрада менен алмаштырышыбыз керек. Сандардын дал келүү таблицасынан карайбыз. Керектүү учурда сол жагына нөлдү кошуп тетраэда толуктайбыз. Эгерде бизге А6 16 эсептөө системасындагы сан берилсе, аны экилик эсептөө системасына которолу. Ал үчүн өз-өзүнчө жазып алабыз аны жана 16-ны. А деген сан бул экилик эсептөө системасында 1010, ал эми 6 деген 110го барабар. Эми 114 тетраэдага жазганда бир сан жетпейт, ошон үчүн ал жерде 0ду толуктап алабыз. Толуктап алгандан кийин келип чыккан сан бул экилик эсептөө системасындагы берилген 16-лык эсептөө системасынын жазылышы болуп саналат. Сандарды ондук эсептөө системасына которуу. Кадимки шартта биз сандарды жыйнактуу формада жазабыз. Мисалы 124. Каалагандай санды жайылган формада жазууда цифраларды алардын позицияларынын номерине туура келген негизинин даражасынын системасынын көбөйтүндүлөрүнүн суммасы катарында короого болот. Мисалы, П негизи менен А саны берилсин дейли. Аны негиздердин даражаларынын суммасы катарына жазалы.
Мында P эсептөө системасынын негизи A, P деген эсептөө системасындагы сан n+1 сандын бүтүн бөлүгүндөгү разряддардын саны. Мисалы 124 саны жайылган формада төмөнкүдөй жазылат. Каалагандай позициялык эсептөө системасынан ондук эсептөө системасына которуу үчүн төмөнкүдөй алгоритм колдонулат. Биринчи, баштапкы жазылышындагы сандагы цифраларды оңдон солдукөздөй нөлдөн баштап нөмөрлөп чыгабыз. Ар бир санды ага туура келген негизинин даражасына көбөйтөбүз. Алынган көбөйтүндүлөрдү кошобуз. Мисалы, экилик эсептөө системасында 1101 саны берилсе, аны оңдон солго карай белгилеп алабыз дедик. Ар биринин үстүнө жазып чыктык. 0, 1, 2, 3 деп мына. Эми биринчи келген сан 1 санын 2 негизи 2 болуп жаткандыгы үчүн 2-нин 3-үнчү даражасына көтөрүп көбөйтүп жазабыз. Плюс белгиси менен ушинтип сан аягына чейин жазып чыгабыз. Ошондо бизге берилген 1101 саны экилик эсептөө системасында, ондук эсептөө системасында 13 деген санга барабар. Сандарды бир эсептөө системасынан экинчи эсептөө системасына которуу маселеси программалоо процессинде кеңири колдонулат. Мисалы, ээстин уячасынын дарегин аныктоодо Pascal, Python, C, HTML программалоо тилдеринин кээ бир стандарттык процедуралары параметрлерди 16-лык эсептөө системасына берүүнү талап кылат. ЭМдеги ар кандай иштен чыгуу бузулууну болсо, экилик эсептөө системанын колдонбой туруп аныктоого эч мүмкүн эмес. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келесі сабактан амандашканча сак саламатта калыңыз.